Bismillahirrahmanirrahim. Mээримдүү ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштадым. Жараткан Аллах Таалага эсепсиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам, салаваттар болсун. Урматтуу мекендешим, урматтуу мусулман бир туугандарым, бүгүнкү темабыз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шафааты тууралуу болмокчу. Билесиздерби, эмне үчүн биз жума күнү дегеле башка күндөрү болсо дагы пайгамбарыбызга көптөгөн салаваттарды айтууну үндөйбүз. Анткени динибиз, анткени ислам дини мына ушул нерсеге үндөйт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде мына ушундай мааниде келет: кимде ким мага жума күнү салават айткан болсо, ал салаватыңар мага жетет деген. Демек, ар бир жума күнү биз пайгамбарыбызга салават аябай көп айтышыбыз керек. Саллаллаху алейхи вассалам. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шафаатына баарыбыз ынтызарбыз. Пайгамбарыбыздын шафааты бизге да насип болсун деп дуа кылабыз, бата тилектерди кылабыз. Эч бир инсан өзүнүн илими менен, өзүнүн ибадаты менен, өзүнүн жүрүм туруму менен, өзүнүн кулк мүнөзү менен бейишке кирем, же болбосо тозоктон сактана алам деп эч ким өзүнө кепилдик бере албайт. Демек, илимдүүсү болсун, башкасы болсун, пайгамбарыбыздын шафаатын насип кыл деп дайыма дуа кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадисинде айтат: "Ликулли набийин да'ватун да'аха ли умматихи". Ар бир пайгамбардын өзүнүн дуасы болот, өзүнүн үммөтү үчүн. "Ва инни ихтабату да'вати шафаатан ли уммати яумал кияма". А мен болсо ошол дуамды өзүмдүн үммөтүм үчүн, үммөтүмө шафаат болсун деп, ошол кыямат күнү үммөтүм үчүн дуа кыламын деп, ошол дуамды кыямат күнгө калтырдым дейт. Демек, пайгамбарыбыздын шафааты, пайгамбарыбыздын батасы кыямат күнү биз үчүн, үммөтү үчүн болушу керек. Андыктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ээрчишибиз керек. Пайгамбарыбызга көптөгөн салаваттарды айтышыбыз керек. Эмне үчүн? Пайгамбарыбыздын шафаатына насип болсун деп. Ар бирибизге, ар бирибиздин үй бүлөбүзгө, ата-энебизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шафааты кыямат күнү насип болсун.